Душманды алыстан издебе. Мына ушул макал эң туура. Мен бул Америкада жүрүп кандай алдамчыларга жолукканым жөнүндө айтып бермекчимин. Бир эмес эки, өлгөндүн үстүнө көмгөн деп тема койдум. Себеби биринин артынан бири болду. Ой, азыр күлүп сүйлөп атам, ошол убакта ушунчалык жиним келди. Биз атайын арендага бериш үчүн арендага берип иштесе да болот буякта. Эки машинабызды тең арендага койдум. Бирөөсүн 2 айга сразу бир бала алып кетти, жакшынакай эле өзүбүздүн тракта иштеген балдардан. Бирөөсүн болсо жана Toyota Prius деген машина аябай буякта биздикилердин арасында өтө белгилүү машина, себеби бензинди аз жейт, анан үстүндө күндөн дагы заряд алат. Мына ошондой машинада көбүнчө доставкага ошол машинаны алып иштетишет. Состояниясы да жакшы эле, азыр сүрөтүн тапсам жүктөп коем. Мына ошону мен арендага берем деп жазып койдум. Жазып койсом, карасаңар алдырар да жаздырар деген сөздө бир канча адам жазды. Анан сразу ким келип биринчи көрсө ошого бересиң да. Бир бала жазып калды. Ошо машинаңызды барып көрсөм болобу, такси кылсам болобу деп калды. Такси кылганга болот, ооба. Состояниясы жакшы. Таксиге өтөт. Не битый деп эме кылдым. Сүрөттөрүн ошондо жүктөгөм. Аны ал эле эмес, ошо көп балдар көрдүңөрбү? Машинам не битый эле. Битый болсо ал балада карамак эмес да, себеби ал машинаны если битый болсо, фаралары сынык болсо, таксиге албайт да ал машинаны. Көрдү бар жогун сүрөттөнчү. Анан кийин келди, бир жакшынакай эле эки бала келди. Жамгыр аябай куюп жаап аткан. Анан көрсөттү машинаны. Акчасын келиштик, жумасына $250 эле. Анан страховка өздөрүнөн эле. Биз анда жаңы машина сдавать этип аткан үчүн страховканы өзүбүз кылышыбыз керек экенин билбедик да. Страховканы алардан. Мен ойлогом да, ким минсе страховканы ошол адам кылыш керек деп ойлогом да. Анан кийин жанагы балдар машинаны алып кетти, бир жакшынакай болуп. Мен айттым, биз эме жолдо жүрөбүз, машинаны акчасын жөн эле которуп турасыңар дедим. Майындагы алмаштырганын өздөрүнөн сүйлөштүк. Мотордун майынчы. Анан 3 ай минди, акчасын бир которот, бир которбойт. Бул не деген деп коем, понедельник, вторник, среда болуп кетет, которбойт. Анан ой бала деп коем. Анан ошентип жүрүп, жанагы бала алып келе турган болуп калды. Мен август айына чейин берген элем. Августта алып келип кой дедим. Мен мисалы саат 2-ге алып кел деп сүйлөшкөн болсом, ал уже саат 10 эле алып келип таштап коюптур машинанычы. Мен 10 карабайм да. Алып келип таштап коюптур. Анан саат 2-де эмне келе атасың десем, эже биздин срочный иштерибиз бар эле, машинаны коюп койдук стоянкага деди. Кайсы улутта экенин айтпай эле коеюн, себеби мен улут ни причем да. Башка улуттагы бала эле. Эч ни причем, анан жамандарыбыз бирден чыгат да. Саат 2-де анан чыгып карасам, машина турат. Битый, фаралары сынган, крылы алдындагы не дейт эле, бампер сынган, жана машинанычы. Мына, Дүрдүбай, мынаны кара. Мына эмне мына? Мына эмне мына? Биздекиге тийген үчүн балтат этип атабы? Мына, лампочканы кара. Лампочка о нерде туруш керекпи, жо эмне туруш керекпи? Мерде туруш керекпи, жо мерде туруш керекпи? Краскасы көчкөн деп атасың. Краска бир жерге тийгенде көчөбү, же жөн эле көчүп калабы? Акыры мен мындай алган жоксуң го. Мына жерин кара, мына. Ошо мына жер каттык тийген үчүн мына жердагы сынып турат, мына бампериң. Мына алдагы. Ушул лампочка үчүн менден сен пул дагы алдың уялбастан. Лампочкабыз 1 ай мурун алмашылган дегенге карабастан, сенчи? Кайта дагы алып келип бергениң эмнеси мынантип? Ошо лампочканын акчасын дагы которуп кой мага. Мынаны кара, мына бир жерге тийгениң үчүн болуп табы? Мен берген күндү кара сен. Мына сен койгон жерден еш жака жылган дагы жок машина. Жылган дагы жок. Ошо сен бар деле келип кармап калбаппын. Ошо бирдеке кылганың үчүн чалганда совсем албай аттың да. Анан сразу эле звонок эттим. Эй, паланча. Бул эмне деген, бул сынык машина болсо, мен дейт сенден ушундай алганмын дейт, карасаңар. Жап-жаш баламан, кичинекей бала эле. Жашы жаш экен, ошон үчүн мен сотко бере албадым. Себеби эми менден кетип калды.
нарушение менден. Себеби мен ал жаш балага машина бербешим керек экен эле. Машина берсем болот экен, бирок таксиге деп бербешим керек экен эле по закону. Мен аны билген жокмун да. Правасы бар турса эле чоң адамдай көрүп, бою да бир узун экен. Эч кичине баладай көргөн жокмун да. Анан машинага берип атканда дагы ошо нерсе эсиңизде болуш керек экен. Стажы бар адамга бериш керек экен да. Мен жаңы эле үйрөнчүккө берип коюпмун да. Значит, сүзөт, пүзөт, бампер, сампер бар жок деп өлтүрөт экен да. Аны каяктан билейин. Опыт болду да бул дагы бизге. Анан ошентип ой, бир нервтенем. Ушундай алганмын деп жеңет, ишенесиңерби? Ошол числода мен объявление берген машинанын сүрөттөрүн дагы жөнөтүп атам. Бул машинаны бир эле сен эмес, канча адам көргөн, канча адам жазган мага машинанын состояниясын көрүп. Сен дагы ушундай битый болгондо алып кетпейт элең да таксиге, себеби оформление кылбайт битый машинаны. Десем дагы кандай битый огай алсаң, машинаң ушундай эле деп сенсиреп баштады баягы баламан кичинекей балачы. Ой, бир жиним келип шашпай тур дедим. Или ремонттун акчасын дагы жөн эле страховкаңы берип кой, мен муну төлөтүп алайын десем, страховкасын текшертсек, фальшивый жасаткан экен. Страховканы карасаңар, фальшивый эмес деп жеңип бирди. Анан кийин дагы бир ушундай иттик кылышат экен. Машинаны менден бирөө алат, мисалы, бир адам жаздырып алат дагы. Ол квартирада бирөө уктайт экен дагы, бирөө минет экен. Бирөө уктаганда бирөө минет экен. Машинам өзүм айтмакчы эшек болуптур. Круглосуточно тынбаптыр машиначы. Ошо немесин жанагы майын алмаштырып атабыз эже деп мага өзүнчө отчет берген адам болду. Мунча тез алмаштырасыңар майды? Ушуну тез кетип атабы десем, билбейм, май жейби машинаңыз тез кетип атат. Дейт, көрсө круглосуточно тынбай минилет экен баягы машиначы. Карасаңар иттер. Ошо 250-ні 2-ге бөлөт экен дагы, бири уктаганда бири минип кетет экен да. Мына ушундай акмактарыбыз дагы келген да. Ошентип жанагы балага төлөт алган жокмун, куйругун карматкан жок. Себеби менде правасын сүрөтүнөн башка эчтеке жок да. Жашаган жери эчтекеси жок. Америкага келип да кандай иттик кылат деп ойлобойсуң да, себеби закон күчтүү. Көрсө закондон коркпогондор көп экен. Коркпойт экен. Ошентип 1-2 күн жиндеп анан кайта законду окуп көрсөм, жанагы жаш балага мен машина бербешим керек экен таксиге. Ошону менен өзүм болуп отуруп калдым. Кайра өзүм күнөөлүү болуп. Жашы чоң болгондого ошо момент алып келдирип коймокпуз. Ошо жашы жашыраак үчүн жанагы баланы эчтеке кыла албай калдым. Ошонусун билип туруп кылганда карасаңар уяты жок. Мен азыр ошондо жининдеп тарткан сүрөтүм да эмесин видеосу да болуш керек. Тартып коем. Жүктөп коем, мына ошондой иттерге туш болдук. Ал эчтеке эмес, өлгөндүн үстүнө көпкөн дегениmin бирөөсү. Ошентип жиним келип, мына ушундай ушул баланы тааныйсыңарбы деп бирдеме деп жанагы немеге Чикаго сайтына эмеси бар да, группасы, ошо жерге жөнөтсөм анан кыргыз балдар жазып калды. Эже, биз дагы ушинтип күйгөнбүз, мойнуна албайт экен. Ошон үчүн страховканы өзүңүз кылышыңыз керек экен да, хотя бы страховкаңыз менен жаап коебуз. Булар ушундай иттер экен, менин да машинам ушинтип уруп алып келип туруп, колума да тапшырбай качып кетишти дейт. Көрсө бир эле эмес да, бул көп кылат. Бул нерсени биз мусулманчылык кылып, кыргызчылык кылып кечирип коюп атабыз, бирок бул кечирбей турган нерсе да, өзү ушуну наказать этип коюш керек буларды секинчи. Ал кетти. Күнөө өзүмдө экенин билип, жаш балага машина бериппин да, стажы жок балага деп өзүм жошутуп калдым. Андан кийин ремонт кылышыбыз керек ал машинаны. Жана майын да түгөтүп туруп алып келип бериптир. Майын дагычы. Балам айттым, хотя бы сервиске жетеби айдап барсаң десем, жетет апа. Жетпесе да айла жок, айдап барышым керек ошо жерге чейин деп. Анан кыргыздардын, аны дагы өзүм таап бердим балама. Мына кыргыз балдардын эмеси экен, сервис экен. Кайсы бир блогер эме кылган. Мен ошон үчүн анча-мынча рекламаны кабыл албайм да. Мен элди кыйнап кое турган, элди алдап кое турган нерселерди бир дагы жологум келбейт. Анан кийин немени сервисти скриншот кылдым дагы, жанагы
сервиси бар баланын номерин. Балама много звонить этиле дейм. Апам балам болбосо американецтер келе барчы эле, мен өзүбүздүн кыргыздарга бар деп. Анан кийин жанагыны жаздым дагы, бердим балама. Звонить эт, кыргыз бала экен деп, жана блогердин сайтынан скриншот кылып алдым. Блогер экөө түшкөн экен. Анын да сүрөтүн тапсам коюп коем. Анан балам мага кызылдаган боюнча алып барып машинаны токтотты. Майын алмаштырыш керек, бампер, сампер, фара сарасын оңдош керек. Мына ошолорду $650 сүйлөшүптүр. $650 болот дептир. Анан спринтер айдап балам жолдо жүрчү эле. Анан жолдо кете берди. Балам ниетинде ошо мен рейстен келгиче оңдоп коет деген ниетте. Өздөрүндө стоянкасы бар экен, апа кеңири ушул жерде тура берсин деп айтты деди. Анан балам тапшырып кете берди. Оюбузда да жок, 2 жума өттү, анын баарын текшериштик, ким билет. 2 жумадан кийин балам машинаны алып келе коеюн деп барып алып келатып, жолдо айдап. Апа бул тегеле оңдолгон машинада эмес, бампери ошондой эле. Эмеси майы дагы жок көрсөтүп атат. Апа туруңчу, мен кайра айдап барайын деп, анан кайра барып тур. Анан чо это такое? Ремонт иштике болгон эмес окшойт. Акчасын дагы сразу төлөтүп алганын карасаңар, которуп. Ошо эмесинен бери бар бизде. Банка төлөгөн акчадан бери бар да. Анан өлгөндүн үстүнө көмгөн бул. Не деген акчаны алганго бизден десе. Мен азыр барам, мен азыр келем. Бампериң бир пастель оңдоп коем дептир. Анан ошол боюнча куйругун карматпай койду да. 2-3 күн ора болдук жанагын издепчи. Анан мына келтам, мен бош эмесмин да, анан мен буяка кеттим эле да, анан башка пригороддо жүрөт элем да деп, анан акыры тутулду. Акыры берчи телефонун да, өзүң бер же мен баягы сайттан блогердин номеринен алып чалам деп балам коркута баштады. Билем да, балам добрый, майлы деп коюшу мүмкүн. Анан чалып, ассаламу алейкум укам, кандай десем, жакшы, ким экен бул деди эле. Мен паланчанын апасымын да, анагы көк приустун ээсимин дедим. Бул эмне деген, эмне кылганың бул дедим. Анан бардачокто сүрөттөрү бар экен, айтса. Сүрөттөрү. Анан мангал бир белелерди жүктөп коюптур. Анан кийин апа туруп туруңчу деп, передвижениянын машина эменлерди көрдү да, балама кайра эмелер келип баштады. Тол деп коет. Платный дорогаларды айтат го, уруп согуп только платный менен жүрүптүр акмак. Балам апарып тапшырган күнү эле жолго чыккан экен. Күндө ошо платный жолдон жүрүп сатып койду да, кара. Бизге платный дорогадан жүргөн немелери келип калды. Штрафтары. Төлөбөптүр аны дагы. Анан, бул машинаны минип жүрүпсүз да, хотя бы майын куюп алдыңыз беле десем, майы куюлбай, уже май түгөгөн машинаны, мына эркек балдар болсо жазсаңар билесиңер да, май түгөп калган машинаны майы жок айдаса эмне болот? Моторун жеп бүттү да турабы машинаны. Калдыр-шалдыр кылып, билбейм. Иши кылса, анан майын куюп берем деп, анан майын куюп, анан сразу айдатып барып бензинин куюп бериптир. Анан кайра $650 төлөгөнбүз да. Машинанын ичинде айтса бензинибиз да бар. Ошол эле бензинди кайра куюп берди иштеткен үчүн. Мен бир эле жолу мингемин дептир эле, ака беркең деп, анан балам баягы толдун немелерин көрсөтүптүр. Мына ким минди машинаны, ким минип жүрдү? Элестеткиле, жумасына $250 берчи элек, значит $500 миниптир да ал бала. Бизден эмесин алган. Ушунча машина турат, именно эмнеге биздики миндиң? Баягы красивыйраак машина эле. Чыгса, көзүнө ушу биздики туура келиптир да, оңдоп туруп мине берип, эсиңби дедим. Анан кийин ошентип телефондо сүйлөшүп калдым. Ой, дегеле сонун сүйлөгөн бала экен, жөн эле экөөбүз 1 сааттан ашык сүйлөшүп, жөн эле мамилебиз 5 болуп калды. Ой, ар кимге кылган жакшылыктарын айтып, эже дейт,
Мен азыр эле мына келатып дагы көчөдөн бир көчөдө калган бирөөнү алып келатам, мына эметип атам, мен дагы сизге окшогон добрый адаммын десе, балама кайра звонить этем. Бул роса бизден жакшы адам экен, кокуй деп мен алданып калдым. Көрсө аферисттер, мошенниктер ушинтип доверияга кирип сүйлөйт экен. Карасаңар, мени алдап койду. Мен айттым да, эч ушу мошенниктерди жазалабайм деп кой деп жүрдүм эле. Биринчи сенден баштайт окшойм жазалашты. Законду ырга жакшы билген катыммын мен дедим. Сенден баштайт окшойм, мен уже өтүп кетти дедим. Канча күндөн бери балам муар болуп сени кубалап жүрөт дедим аркаңан. Жок, мына мастерлериңе айтып койбойсуңбу оңдоп берсин десем, ал бала эметип калды. Эже, болду да эже, мен сизди дейт, телефонума разборщик эже деп жазып алдым деп күлдүрөт. Кайра мени макул, сен шашпай тур, мени көрсөңчү сүрөтүңөн бери чыгарып коям сени. Себеби, чыгарам деп атканын себеби, бул бала кийин ошентип биздин бамперибиз оңдолгон жок, башка устага барып оңдолду. Өлгөндүн үстүнө көмгөн болуп, бирөөсү алып келип авария кылып таштап кетти. Экинчиси оңдоп берем деп $650 алып, чаласына эшектей кылып минип дагы байкуш машинаны. Ошондон качып жүрдү анан кийин. Ошентип жанагы балабыз $500 которду. Акчаны дагы 150 калып атабы, бензин го өзүбүздүкү эле. Майды эмне башка жакта $50 алмаштырат турабы. Ошондо дагы $100 калыптыр да, мошенникте. Ал эле эмес, 2 жума мингени дагы бар да, эси на то пошло да, мындай кылбаш керек да. Анан ошону менен баягы сүйлөшкөн боюнча баянтип ушинтип жадырап жайнап эле сүйлөп эле мени алдап койсо, кайра урушушум кыйын экен. Кайра балам ушу мен аралашпасын деп ушат да, мен алги энелик кылып эле баламды алдап койбосун деп корой берем да. Анан ошентип арадан бир 2 ай даже унутуп калдык. Ошондой убакыт өткөн. Апа бирдеме көрсөтөйүнбү деп калды балам келип элечи. Не болду десем, жанагы сервистеги мошенник турбайбы, мошенник деп биздеп атышат муну дейт. Сервисин дагы сатып качып кетиптир дедиби, же таштап качып кетиптир дедиби. Дагы бирөөлөрдөн акча алып, эме кылчу экен, машина алып оңдоп эме кылганга, пополамга ушуну бирдемеге иш кылчу экен да, ошо эмеге машинага байланышкан. Иши кылса көн машинасын оңдоп бербей, жөн эле акчасын алып ушинтип курутуптур. Кийин мошенник издеп атабыз деп жакшынакай болуп эмелери чаттарга чыгып баштады. Мына ушундай өлгөндүн үстүнө көмгөн кылышып, биринен өтсөң бирине тутуласың. Мына ушундай Америкага келип алып дагы ушундай закон, ушундай күчтүү жерде дагы биздикилер себеби кыргызчылык кылабыз да, артынан түшпөйбүз, полицияга барып жазбайбыз. Полицияга жазсаң го сразу эле каттык кармайт, эч ушул нерсени кылбайбыз. Ошону билип кылат да бул акмактар дагычы. Жанагы байкуш Мененбешевтер добрый адам, семьясы менен өлүп кетти. Кайсы штатта, Флоридада эле бурятты киргизип алып үйүнө. Ошо көчөдө калган бирөөнүчү киргизип алып, тамак ашын карап, ушундай полный изучать этип довериясына киргиче жүрө берген жанагы акмакчы. Акырында баланы дагы, күйөөсүн дагы өлтүрүп, аялын дагы өлтүрүп, чаласына кичинекей баласын дагы өлтүрүп, көп жылдан бери балалы болбой жүргөн нерселер экен. Карасаңар, кээде жакшылык ушундай болуп, муш болуп кайтат да. Бул эми Аллахым ушу күнүбүздүн бүтүшүн ушинтип, ушундай кылып жазып койгон болот. Эми бейишин берсин аларга. Бирок ушинтип кээде жакшылык кылган адамдарың коркосуң да үйгө бирөөнү киргизиштенчи. Жакшылык кылган адамдарың кайра өзүңүн ажалың болуп чыгышы мүмкүн. Мына ошондой өзүбүздүкүлөрдү күйдүрөт. Алыстан келип бирөө күйдүрбөйт. Бизде бир американец же мексиканец же бир башка улуттагы бирөө күйдүрбөйт. Өзүбүздүкүлөр. Буга окшогондорду угуп атсам күйдүргөндөр көп экен. Не дейин, ынсап берсин, ыйман берсин, алыста жүрөбүз. Кыргызчылык деп дайым эле кечирип кое бербейбиз. Анан каттуусун алып полицияга берип койсоң, ой жаман экен деп чыгышат.
нарк адамдыгын жамандык үчүн болуп аткан менен иши жок. Бияктагы сотко берип койгон адам жаманга чыгып каласың да. Бирок мына ушундайлардын тизгинин ушинтип туруп тартып койбосоң, булар бул өйрөткөн болуп калат да. Дагы бирөөсүн алдайт, көрдүңөрбү? Көсө 1000 күндө сынбайт, бир күндө сынат деймиги, ошого окшоп бул бала дагы бизге окшогондон канчаны какшаткан экен, акыры ошо мошенничество боюнча иш козгоебуз деп аркасынан ушундайдан тойгон адамдар бар экен. Эми биздики какой-то бир ремонт дейин, майлы. Аны дагы антип жакшына сүйлөп атып $500 болсо дагы кайтарттык. А башкалардыкы машина алып сатам деп акчаларын алып ошолор бербей койгондору бар экен да, күйдүргөндөрүчү. Ошон үчүн бизде дагы зерикпей жашайбыз Америкада. Мен го азыр алыска келип алдым. Азыр бул жерде баары эле акыл эсте сонун эле адамдар таанып билип, ошо мамиле кылып баштаганда эле билесиң да. Анан жанагы Чикагода биздикилер көп үчүн ушундай историялар дагы өтө көп болуп турат. Ошентип биз бир эмес бир баштан артынан эки адамдын жамандыгын көрдүк. Ушундай нерселер болуп адамды бышырат экен. Ошону менен машина арендама, ассаламу алейкум, бүттү, кокуй, кереги жок ошонун акчасы деп машина сдавать этпей калдык. Ушундай эч зерикпейбиз. Мага окшоп зерикпегендер толтура. Ошон үчүн Аллахым өзү сабыр берсин. Биздин кыргыздар дагы алыстагы иман берсин. Бияка дагы келген кыргыздардын да ар түрдүүлөрү келген. Кылмышкери деле, мошенники деле. Ошон үчүн азыр Америкада ушуларды чыгарыш менен аракет болуп атат. Номер 1 депортация, ушул өз элинде кылмыш кылган, бул жака келип кылмыш кылган, мына ошолор депортация болуп атат. Жөндөн жөн эле депортация болуп аткан жок. Биринчи ошо кылмышкерлерди тутуп өз элине жөнөтүп атышат.